Рожапов Талантпын. Кесибим боюнча география мугалимимин. Мен ошол багбанчылыкка, дыйканчылыкка кичинемден кызыгам да. Кетмен чапканды, оро көргөндү жакшы көрөм. Пешенетер менен акча таап жегендичи. Мен ошол көптөн бери ойлоп жүргөн эски жаңы ойлоп тапкан технологиянын баары эле азыркы мезгилде башка багбандар дагы жасап атат. Бизде мына Баткен областынын тоо этегиндеги түздүктөр аябай таштуу, топурагы аз, гумусу аз жерлер экен да. Жогорку натыйжадагы түшүмдү ала албай калат экенбиз кээдечи. Ошо топурак кыртышынын начарлыгынанчы. Мен быйыл ушул өзүмдүн огородумда эски бакты кесип туруп, башкадан кайра жаңы бак тиктим. Мына ал көчөттөрдү астыдагы тупуракта өтө жасалма өзүм ойлогон технология боюнча жасадым да. 1 метр тереңдикте экскаватордо каздырдым дагы. Астыга койдун жүнү салдым. 2 арабадан койдун жүнү салдым. Анан кийин 2 арабадан чөптүн чыгындыларын салдым, малдан чыккан мушкуртту. Анан кийин өзүнүн тупурагын элгендим. Өзүнүн тупурагын элгенгенде бизде 80% шакал чыгат экен да. 10 арабадан 2 арабасы турпак болсо, 8 арабасы ташка чыгып кетти да. Анан мен тоодон алып келген сары тупуракты аралаштырып туруп, шалын топонун аралаштырып туруп, мына көчөттөрдү эктим. Мына көчөттөрдү кече 9-майда эктим. Өзү негизи мен багбан катары апрелден кийин, апрелдин 30-дан кийинги эгилген көчөттөр мына биздин жарым чөл зонасында көктөбөйт деп ойлотулдум да, күн ысыгандан кийинчи. Бирок көктөтсө болот экен да. Быйыл ошо мен уже өзүмдүн ошо түшүнүгүмдү жокко чыгардым. Мен 9-майдан 20-майга чейин көчөт эктим, калп кеткен көчөттөрүмдү. Мына уйкусурап турган алма, шабдалы, өрүктөрдү ошо өзүм билген технология боюнча эктим эле, көктөдү азыр мына көрүп турасыздар. Көчөттүн астына 1 челектен гумус менен кум аралаштырып эгип, ушинтип көктөтүп алдым көчөттөрүмдү. Акыркы көчөттү кече 20сы испанский кайнолуларды эктим, алар дагы көктөдү. Азыр көчөттөрдүн баары да токтоду да негизи. Мына шабдалы, алмаларчы. Мына жүн, чөптүн калдыктарын салып, топурактын составын өзгөртүп салып атам. Жүн өзү органикалык зат экен. Бул чиригенде күчтүү болот экен да, көңдөн күчтүү болот. Анан биздин жердин асты шакал болуп атпайбы? Нымдуулукту кармап калыш үчүн ошол жүндү салып атам да менчи. Андан кийин мына тоодун топурагы, сары топурактын составы, анан өзүбүздүн туран топурак, бозомук туран топурактын составын өзгөртүп, топурактын баягы асылдуулугун көбөйтөт да. Бул келечекте ушул өрүктүн чоңойгон сайын түшүмдүүлүгүн көбөйтөт. Анан өрүк көп жашайт. Анан суусуз калган мезгилде мына ал топурактагы даракты баягы дарактын астына нымдуулукту сактап берет.